аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Бүгүн өлкөдө Норуз майрамы белгиленип жатат. Биз Норуз байыркы тарыхый майрам тууралуу Улуттук илимдер академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун ага илимий кызматкери Саламат Дүйшөнбиев менен маектешебиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Убакыттан пайдаланып, бүгүнкү Норуз майрамы менен биздин угармандарды куттуктап өтсөңүз болот, андан ары маектебиз. Жакшы болот. Урматтуу жамааттык медиа радиосунун угуучулары жана ошондой эле ушул радионун кызматкерлерин Норуз майрамы менен куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Эми оболу ушу Норуз майрамынын келип чыгышы, анын мааниси жөнүндө сөз кылсак, анткени бул талаш маселе да. Анткени фарси же болбосо Иран тилиндегилер, анан түрк тилдүүлөр бул майрам бизге тиешелүү. Биздин чоң аталарыбыз майрамдап баштаган деп эмгиче талашып келишет да. Ошондой эле окумуштуулар дагы бир пикирде эмес. Эми бул майрамдын өзүнө кайрылсак, бул жаз майрамы. Бул деген жаратылыш жанданып, кышкы уйкудан ойгонуп, баар кыймылга келип, анан ушундай бир кандай десем, жаратылыштын күн жаркырап тийип, анан сүйүүнүн да майрамы деп айтышат, дыйканчылыктын да майрамы деп айтышат. Жаңы жыл деп да коюшат тургус, жаңы жыл янында себеби бар. Эмне дегенде, кыштан баштап ары карай уже жаз күрөш, жаз жумуштары башталат да. Жер айдоо дегендей. Мына ушул сөздүн келип чыгышы эле Иран тилин алып барышат фарсиге. Нов дегенде, наф дегенде ул жаңы дейт да, руз дегенде күн дейт да. Бирок тарых илимдеринин доктору Гасан Гасанов деген ошол Норуз майрамын изилдеген адам пикирине караганда түрк тилинин негизинде куралган дейт да. Эгерде фарсче жаңы жыл деп айтсак, анда ал айтат рузи нав болот дейт да. Ани Навруз. Навруз деп бул түрк элдери айткан дейт. Анан бул келип чыгыш боюнча археолог окумуштуулардын пикири бар да. Алар мисалы баягы археолог табылгалардын негизинде өзлөрүнүн жыйынтыгын чыгарат эмеспи? Мисалы бул майрамдын башаты неолит дооруна барып такалат дейт да. Баягы куралдын жаңы түрлөрү пайда болуп, таштан жана жезге өтүшүп, анан ошол жерде эмгектин бөлүнүшү да башталат да. Эгерде мурда жаратылыштан биз даяр түрүндө алсак, мисалы жаныбарлар бул өсүмдүктөр болобу да. Эми биз өстүргөнгө өттүк да, колго үйрөтүп жаныбарлардычы, ошондой эле өсүмдүктөрдү айдап тигип, түшүм алып дегендейчи. Анан ошол мезгилге алып барып такашат да ушул майрамдын башатын. Анан бул ошол кездеки биздин чоң аталарыбыз негизи жаратылышка көз каранды болгон. Анан ар кандай уулуштарына сыйынышкан, билесиздер. Анан ошондой эле алар кандайдыр сыйкыр күчтөрдөн жакшы түшүмдү да күтүшкөн да. Мына ошол майрамды ушундай эмеде алып карайбыз да. Анан белгилүү окумуштуулар Абу Райхан Беруни деген ушу биздин чөлкөмдөн чыккан, Борбордук Азия деп атпайбызбы азыр. Ошондой эле Мухаммед Нершахи деген, анан Кисрави деген орто кылымда жашаган аалым окумуштуулар бар да. Ошолордун эмгегине караганда
бул дейт байыркы перистер анда Ахименид династиясы деп койчу да. Ноорузду дейт азыркыдай жазгы эме деп койсуң, ден равноденствие депчи. То есть күн менен түн теңелген. Булар дейт солнцестояние деп коет, жанакы жайкы күн менен түн тирешкенде тең келип, анан ары карай күн кыскарып, түн узарып баштайт эмеспи? Ошол майрам менен белгилеп майрамдашкан дейт. Өзгөчө муну канон деп коет, мыйзам түрүндө Сасанид империясы деп коет. Бул 3-кылымда 7-кылымга чейин биздин замандын жашап өткөн ошондой империя болгондо, ана ошолор муну анткени алардын негизги мамлекеттик дини Зарастризм болгондо отко сыйынчулар. Анан булар элдик ана мамлекеттик майрам деп жарыялашкан ошол башкаруучулар. Ошондой эле жанагы Гасанов деген доктор науктун илимдин докторунун пикири боюнча баягы селжук түрктөр деп коебуз. Ошолордун Меликшах деген башкаруучусу болгондо, анан муну просвещенный просветитель деп коет. Орусча айтканда бул ошондой илимдин, билимдин агартуунун өсүшүнө, өнүгүшүнө өзгөчө көңүл бөлгөн, анан окумуштуу жанагындай өнөр адамдарын сыйлаган адам болгондо, алардын эмгегин баалаган. Анан ошол кишинин Низам аль-Мулк деген вазир болгондо, жолсу орун басар деп коебуз, вазир. Анан ал дагы абдан мындай окумуштууларга күйгөн, аларга жардам берген бакчанын киши болгондо, анын Сиясетнаме деген китеби бар. Ал жана биздин Омар Хайям деп билесиздер да. Философ, акын, ал Куранды жатка билген кары, абдан өзү астроном. Мына ошол кишиге Меликшах тараптан эме болот да, мындай заказ дейбиз же болбосо тапшырма. Ушул баягы күн түндүн жылдын эмелерин эсептеп календар түзүш керек деп айтат да, жыл санакты. Анан ошондо Омар Хайям ошол 21-нде ошол жазгы күн менен түн теңелерин айтып, анан ушуну майрамдаса болот дегендей бүтүм чыгарганда. Демек чын эле неолит доорунан баштап бул байыркы майрам экен. Анан кыргыз жергесинде Ноорузду кантип белгилешкен? Азыр эми бул майрамды негизинен тегерегинде талаш бар да. Мисалы азыр Казакстанда, коңшу өлкөдө коомчулукта дүрбүлөң түшүп атышат, экиге бөлүнүп алышыпчы. Бир тарап айтып атат, биз майрамдабайбыз, бул майрам азыркы орозо от туш келип калды депчи. Аны майрамдоо күнөө, ширк депчи. А башкалар айтып атат, мунун динге тиешеси жок, бул элдик майрам. Мурда да майрамдаганбыз, азыр да майрамдайбыз депчи. Азыр бийлик башы катып атат да, кайсы тарапты колдоп эмне кылабыз депчи. Анан бизде дагы ошондой пикир бар да, муну кээ бирлери жаңылыш түрдө мусулмандардын майрамы дешет да. А бирок бул исламга чейин эле пайда болгон майрам. Анан ошол эле бируни майрамды экиге бөлгөн. Народный, элдик майрам жана диний майрам депчи. Анан муну диний кылып аткан жана Зарастризмди атпайбызбы? Ошол жерде отко сыйынчулар да буларчы. От 4 стихиянын бирөө да, билесиңер. Анан отту сыйкыр күчкө ээ деген ошондой ишеним болгондо, анан кийин азыр деле көрүп атпайсыңарбы? От жагып, чарчап, түтөтүп, анан оттун үстүнөн секирип, баягы күнөөдөн арылып атабыз деген да түшүнүк бар да. Анан кыргыздар азыр тарыхын билбеген, диний ишенимдерин, эволюциясын билбеген айрымдар айтат, тиги биз сразу эле дароо эле мусулман болгон деп, мусулманчылыкка чейин биз деген көп баскычтар бар. Биз Борбордук Азиядагы түрк элдеринин эң аксакалы биз болобуз. Биз менен тушташ жашы тең бир да улут жок тегерегибиздечи. Алардын баары бизден кийин пайда болгон. Ошон үчүн биздин жашыбызга жараша каада салт үрп адаттарыбыз бар да. Анан ошон үчүн бул элдик майрамды биз майрамдап келгенбиз.
Андан эч тартынбай эле айтууга болот да. Ошондо кыргыздар сиз айткандай жаратылыш менен кандайдыр байланыштуу белгилешкенби, кантип белгилешкен? Эми мындай да, бул майрамды азыр деле көрүп атпайсыңарбы, кандай дарыдан ачат. Эң негизги майрамдык тамак бул сүмөлөк. Муну түштүктө сүмөлөк дешет, а түндүк тарапта чоң көжө дешет. Ошондойбу? Ошондой аттар бар. Анан бул жерде баягы 7 деген абдан сыйкырдуу сан да. Мисалы, жумада 7 күн бар. Грецияда 7 акылман бар. Анан ошол сыяктуу бул сүмөлөк жасаганда 7 дандын башын кошуп бышырышат да. Анан ошол Нооруз майрамга чейин эле даярданып, ошого кам көрүп, анан бышырышат да. Күндөп түндөп баягы кезектешпе карашыкта отту өчүрүп албай. Анан бул жерде ошол эле Иранда 7 кудай болгон булардынчы. Ар биринин аттары бар. Мерибойс деген изилдөөчү бар. Ошо зарастрийцы, анан верования, обычаи деген китеп бар ошол жерде. Булар орус тилинде айрым окумуштуулар иностранцев, Лобачев деген, анан алар да ушул Мерибойстун пикирине кошулушат да, анан Ноорузду зарастризм динине байланыштырышат да. Анан көпчүлүк окумуштуулар бирок муну туура эмес деп табышат. Анткени бул элдик майрам. Бул жаратылыштын кубулуштарына байланышкан майрам деп эметишет да. Анан кыргыздар улустун улуу күнү деп коюшат муну. Улустун улуу күнү. Көрдүңөрбү? Анан улус дем үлүш деп да жүрүшөт. Чыңгыз хан да 3 баласына бөлүп берет эмес, басып алган жерлеринчи. Анан биз Чагатайдын үлүшүнө тийгенде Кыргызстандын азыркы аймагы ошондой. Анан бул майрамдаганда кандай майрамдашкан? Мисалы, ар ким эмне өстүрсө, ошол эле мынакей ирандыктар сыдан башталган 7 дандын түрүн столго коюшкан. Жана биз проросшее деп атпайбызбы? Тарелка кылып өстүрүпчү, өзгөчө шарт менен. Ошондойлорду мисалы син дейт, сипант, син деп коет экен 7 тамактын түрүн сыдан башталган син. Анан сипант дегени бул семена руту дейт. Ал эми сип дегени бул алма. Ошондо сыяк сир дегени бул черный косточки дейт. Эми мен булардын баарын которгон жокмун, ушу эми боюнча да. Санжит дейт. Бул дикая маслина дейт. Анан сирке дегени уксус болот экен дагы. Сир деген чеснок. Сабзы дегени буудай. Мына ушундай баарысыдан башталган тамактарды коюп атышпайбы. Ал эми ошол сыдан башталган 7 тамактын жанына тарелкаларга ар кайсы эмелердин бутактарын кесип коюп коюшкан да. Мисалы айваныкын дейбизби, ошондой эле жана колго өстүрүлгөн ар кандай өсүмдүктөрдүкүн да. Арпа, таару, будай. Бизде мисалы кыргыздарда 7 дан өсүмдүгү. Будай, арпа, таару, күрүч, буурчак, анан соя деп коебуз. Анан ошондой эле кукурузаны эмне дейбиз кыргызча? Жүгөрүнү эметишкен да. Баштарын кошуп, анан дасторконго койгонго. Анан жана бутактарды бериппи? Жанагы ива деп атпайбызбы? Мындай самсалап турган бак бар эмеспи? Плакучий ива депчи. Айва, жанагы эме деп коебуз го тиги анар, гранат. Ошолордун дагы бутактарынан кесип коюшкан да. Анан ошондой эле эң кызыгы жумуртканы да коюшкан да. Илгери биздин ата бабаларыбыз керек болсо жумуртканы боеп коюшкан. Анан жумуртканы римдиктер, Рим империясынын жашоочулары алып, андан кийин христиандар алышкан дагы, азыр Пасханы эметкенде. Ошонун барып туруп эмеге такалат, Ноорузга да, ошондон алышкан. Бизде азыркы күндө ошол сүмөлөктөн сырткары улуттук тамак аштардын баарын койгонго аракет кылышат да. Туура. Эми бул мындай да, бул жерде адамдарда ишеним бар да, канчалык сен жакшы даярданып, столдо ошончолук мол, жана сервировка деп коебузбу, жолу жасалгалап тамактын түрлөрүн койсоң, жыл ошончолук жакшы өтөт дейт да. Колдон келсе жанагы биз 5 бармак,
деп атпайбызбы? Анан кийин жанагындай тиги аштын түрлөрүн ошолордун баарын койсо болот да бул жергечи. Анан жаңы кийиниш керек деп айтышат. Анан ошондой эле балдарга акча таратып бериш керек деп атат. Чөнтөгүңдө өзүңдө акчаң болуш керек деп атат. Жыл баягы бардарчылыкта жакшы өтсүн деген гана ишеним, андай тилек менен да. Анан эми азыр биз ушул радио же сүйүн угуучуларга кайрылып коет элем да. Муну саясатташтырып, же болбосо динге аралаштырып, бутташтырбаш керек да. Анткени муну баягы биз эгемен СССРдин убагында атеисттик ордо муну вообще майрамдатчу эмес, билесиңер. Силер билбей калдыңар болуш керек, жашыңар жаш. Биз убакта андай жок болчу. Мана могу эгемендикти алгандан кийин могу түрк элдери, өзгөчө биздин коңшулардын баары жаба турмак мамлекеттик деңгээлде майрамдап баштадык. Муну баягы календарда кызыл күн деп да коюп атпайбызбы? Ошол күнү жумуш болбойт. Азыр карасаңар, мына Илимдер академиясында иштейм да, Улуттук Илимдер академиясында. Ошол жакта ар бир институт 20га жакын. Ошо колунан келген мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланышып, тамактын түрлөрүн, жанагындай бозо болобу, жанагындай кымыз болобу, анан кийин биздин тамактын түрлөрү көп да. Мисалы беш бармактан башка жана быжы деп коебуз да. Улуттук дүрдүйүм тамактардын баарын жасап келишип, анан кантипкидей конкурс болот да. Ошол тамактардын мелдеши. БГУда дагы Бишкек мамлекеттик университет. Башка бардык мекемелерде майрамдашат. Анан муну алып барып динге такап эметкенде болбойт деп ойлойм да. Анткени мына айылдарда кандай майрамдашат? Айылдарда баягы биринчи бороз салынат да жергечи. Айдап, ага илгери трактор жок эле да. Ага өгүз, же болбосо ат кошушат. Анан өгүздүн мүйүзүн май менен мындай сыйпап, анан көк боек менен да боеп коюшат, жаздын белгиси катары да. Анан айылдын эң кадырман көрүнүктүү сыйлуу аксакалы ошол бороз салат дагы. Анан ошол жаңы айдалган жерге борозго үрөн себишет да. Анан кыргыздарда билесиңер кандай кылышкан? Баягы биринчисин тиги эмеге дейт, чымчыктарга, экинчисин жан жаныбарларга, үчүнчүсүн мискин жана бечараларга деп ошентип келип, андан кийин аягында бул элге, анан калганы мага деп көрүңөрбү. Жаратылышты дагы башка коомдун мүчөлөрүн дагы эстешкен да, ошолорго дагы бул түшүмдөн ошолорго да артып жетсин деген мааниде да. Анан азыр көрсөңөр айылдарда эми бул көп элдердин ар кайсы элдери бар да, азырчы. Биз 100га жакын, 100дан ашык улуттун өкүлдөрү жашайт биздечи. Анан баарыбызды ушу башыбызды кошуп, ушул андан эле тиги мусулмандар бузулуп кеткен жери жок. Алар баягы намазын окуп, баягы шарттарын жасап жүрүшөт. Эми могу хадистин мен ошо чын төгүнүн айта албайм, бирок бир хадисте мындай деп айтылат да. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам келатса, бир колуна сүмөлөк идишин кармап, сүмөлөк кармаган адам кезип калат да. Анан ой бул эмне десе, бул Норуздун даамы деп айтат экен да, ал кишичи. Анан мындай эме бир шпала менен бакырын даам татып көрүп, бизде да Норуз болсун деп айткан деп көрүңөрбү. Эми мунун чын төгүнүн мен айта албайм да. Ошол хадисте даана барбы же жокпу. Бирок ушундай мындай окуганым бар деп айтсам болот да. Ошо бүгүнкү күндө мындай Норуз күнү дагы кандай каада салттар аткарылат? Эми Норуз күнүндө баягы динге байланышпаганда ырым-жырымдар айтып атпайбызбы, жанагындай сөзсүз арча түтөтү, билесиңер, арча түтөтү бул жиндерди, ар кандай шайтандарды ошол жыт менен кууш керек болгон.
ошондой эле жанагындай айылдарда жамаатташып булар үлүштөрүн кошуп эме деп койт го, ортого чыгарышыпчы, бир жандык союшуп, анан чогуу көрүшүп көрүңөрбү. Анан бул дагы ошол ырым-жырымдарга кирип кетет да. Ошол ар жерде айыл жергесин билесиңер да, бөлүнөт, урук болуп, анан 10-дук, 100-дук болуп кетишет. Бир атанын балдары болуп, эки атанын балдары болуп, 3 атанын балдары болуп кетет да. Анан ошолор ынтымакташып, анан кошуналар да биригип, алар уже тууганчылыкка карабайт да, кошуна менен. Анан бул көп элдин башын бириктирген элдик майрам десек болот да. Ошол жаратылышка байланышкан, дыйканчылыкка байланышкан майрам десек болот. Ошого жараша жанагындай ырым-жырымдар жасалат. Башында айтып кетпедим, жанагы айылдын аксакалы жанагы сокого жандыкты чегип алып, бул дагы ырым да, ошол каада салттар мурдадан келген деп айтсак болот. Ошо баштапкы маанисинен баштап бүгүнкү күндө мындай Ноорузду белгилөө кандай өзгөрүүлөргө учурады? Эми мындай деп айтсак болот, коом ордунда турбайт да. Адамдардын көз караштары өзгөрөт. Анан көпчүлүгү жанагындай динге өтө берилген такыба мусулмандар майрамдабайт. Алардын өзүнүн эрки. Биз негизги мыйзам конституцияга жазып койдук да, ар кимдин ишеними быйык нерсе депчи. Ал адам жеке өзүнүн көз карашы, өзүнүн баягы позициясы деп коебузбу. Ага эч кимдин акысы жок. Бир Кудай өзү таразалайт да. Анан кийин муну баягы мындай динге байланыштырбай эле мындай кабыл алып майрамдаганда адамдар толтура. Жаштарыбыз бар, орто жаштагылар бар, жашы өтүп калгандар бар. Эми бирок мен сизге айтпадым, буга мындай бирдиктүү пикир жок. Бул майрамды аябай эле жактырып кеткендер дагы бар, анан муну жактырбагандар дагы бар да. Анан коом ошонусу менен баарыбыз окшош болсок да болбой калат. Анан эң негизги бул демократиянын белгиси адам укугунунчу. Анан адамдар өзлөрүнүн баягы көз караштарын, кармангында тутунган динин башкаларга таңбалабашы керек да. Бүгүнкү күндө чын эле улуттук тамак аштар, улуттук кийимдер бул күндүн бир атайын символикасына айланып келатат. Анан ушул мамлекеттүүлүк, улуттук иденттүүлүктө ушу Нооруз майрамынын мааниси канчалык? Абдан туура суроо болду. Эми бул жана айтпадыкпы, прогресс анан мезгил өзүнүкүн алат да. Коом өзгөрөт, адамдар өзгөрөт. Анан кийин азыр бул майрам мурдакыга салыштырып болбойт да. Улам жаңы бир элементтер кошулат, жаңы түскө ээ болот, жаңы бир кандайдыр ритуал дейбизби, же болбосо ырым-жырым дейбизби, ошондойлор кошулат да. Анткени жерге жанагы жаштар алар креативный деп коет эмеспи, ойлонушуп, жаңыча формада өткөрүшү мүмкүн. Анан эми муну мамлекеттик деңгээлде өткөрүп аткандан кийин, значит, бийлик буга каршы эмес. Анан мына өзүңөр жакында уктуңарбы, уккан жоксуңарбы, оңгу жол деп азыр доктрина кабыл алынды. Мындай эме да, биз каада салттарыбызды унутпай, кырдаалга жараша өнүктүрүп, үрп адаттарыбызды сактап, өзүбүздүн жанагы сен айткан абдан туура, өзүбүздү таанып, ошону унутпай да. Антпесе азыр мынакей биз эки толкундун таасирине туш болуп атабыз. Бул эки агым абдан жаман, жолундагынын баарын жууп кетет эгер даяр болбосоң. Ал глобализация деп коет, ааламдашуу. Жана массовый культура деп атпайбызбы, батыштын. Анан бул анын кичинекей формасы христианизация. Бизде көп адамдар, жашоочуларыбыз христианство өтүп кетти. Анан ошондой эле ислам. Булар дагы өзлөрүнө тартып алып, ошол азыркы кыргызга тиешелүү, кыргыз элинин байыркы кыргыз элине тиешелүү каада салт, үрп адаттарды жерип керек болсочу, ошону чанып, мынакей
өлүккөмү боюнча угуп атасыңар кандай болуп атат, үйлөнүү боюнча ал салттардын баарына өзгөргүзүп атпайбы, ысырапкорчулук деп күрөштөр жүрүп атат. Эми ошонун баары бул элди эл кылган, элдин иденттүүлүгүн бекемдеп, элдин өзгөчөлүгүн мындай көрсөтүп турган белгилерден биз ажырашыбыз керек. Колдон келсе мамлекет деңгээлде колдоо болуш керек. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп ушул Нооруз майрамынын мааниси, тарыхы жөнүндө айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Биз бүгүн Нооруз байыркы тарыхый байрамдын мааниси тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Улуттук илимдер академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун ага илимий кызматкери Саламат Дүйшөнбиев болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Майрамдык жагымдуу маанай тартуулайбыз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.